Туғандар, ассаламу алейкум. Видеонun башында 1 минут вакытыңыздарды алам. Бүгін таксопарк таксоға келдік туғандар. Өте сонун условиялар менен машиналарды беріп атат экен. Аренда, выкуп и 50 на 50 да бар экен бул жерде туғандар. Арендаларды айтып берейин бир сыра. Экономдор 1900-дан баштап 2200 рубльга чейин жылына комплектациясына жараша экен. Комфорттор 2400 рубльдан баштап 3200 рубльга чейин экен туғандар. 3200-дөн мондай жаңы чыккан хавалдар максимальный комплектациядагылар экен. 2400-2600-дөн эски жанагындай Шкода Октавиялар экен туғандар. А бирок ал Октавиялардагы тариф комфортко өтөт экен. Ошондой эле Комфорт плюска мондай Geely Atlas Pro'лор 3,5 миңден, накопительный взностору экономго 10 миңге чейин күнүнө 300 рубльдан, Комфорт плюстарга 20 миң экен күнүнө 500 рубльдан. Ошондой эле бул машиналар туғандар выкупка да берилет. Выкуптун стоимостун айта кетсем 4 жылга Комфорттор 3200 рубльдан, первоначальный взнос 100 миң. Комфорт плюска болсо күнүнө 3,5 миң рубльдан туғандар буга 150 миң первоначальный взнос экен. Документацияларын, киссар, жанагынтип парковый самозанятый болгону бүт барына жардам берет туғандар. Выкупка алгандарга туғандар жылына бир жолу моларга бир жумага отпуску дагы бар экен выкупка алсаңыздар туғандар. Телефон номерин, адресин көргөзүп коем. Келе бересиздер туғандар. Жанагынтип 50 на 50 иштейм деп, жанагынтип чисто подработкага чыккан десеңиздер, пожалуйста, бул жерде мойкасын кылып берет, бензинин куюп берет, подработкага чыгып келе бересиздер туғандар. Ушундай, кеттик анда видеону дальше уланталы. Акчаларды бүт снимать этип чыктым туғандар. Ушул квартплат, машинанын төлөмдөрү жаман тез келет, байкайсыңарбы? Рамазан таксидин сервиси Калужский шоссеге көчүп келип калыптыр. Мурда Внуково жакта эле туғандар. Могул жерде бир здание бар эле, могул зданияны полный снимать этип ушул жерде бүт бардыгын снимать этип, короче, сервисин бар жогун ушул жакка алып келиптир туғандар. Эмки дагы жакында ачылса могул жер, чайкана да ачып атабыз деди, үстүнө адашпасам. Бүт бар жогун келип көргөзөм туғандар. Буйруса, Ешканын 11 айы ушундай калды туғандар. Көп өтүп азы калды Ешканыкычы. Вы-класстык болсо где-то плюс-минус 30 ай калды окшойт. 30 ай калды. Мынакей. Билесиңер, айына 364 миң с чем-то рубльдан берем. Мынакей туғандар. Карагылачы, наличка алып келип берем постоянно. Эми со стороны силерге мындай оңой көрүнө бериши мүмкүн туғандар. Мен деле мындай немемчи акча табып наркотик кылат. Мен деле камерага күлүп коюп, ичимен ыйлап коюп, көрүнгөн жерде уктап машина туғандар. Ошентип эле иштеп жүрөбүз. Оңой эч нерсе жок туғандар. Ачык элечи. Риск любой жерде, любой мес аласыңбы, башка аласыңбы, рисковать этип ишти кыла бериш керек туғандар, колдон келишинче. Айла жок ушундай. Карагылачы, эмне деген акча? Өткөн айда 2 айда эле бир солярстын акчасын берет экен, карап көрсөмчү, 2 айда эле. Ушунчалыгына шүгүр дагы, ушунчалык жетип атканына дагы шүгүр туғандар. Ачык эле шүгүр кылалы, каякта иштесек дагы. Анан кийин эми кечээ күнү көрүп калдым видеолорду, бойкот кылып, наркы-берки кылып, эми билбейм эми. Мен чисто андай нерселерге каршымын туғандар. Бойкот, сайкот кылып, наркы-берки кылып. Яндекс өтө чоң система да. Мен оюмда лично, мен оюм туғандар. Яндекс бизден ал 200-300 адам чыгып, же болбосо 1000 адам чыгып, антип коркутканыбыз Яндекске, мореге мындай бир капля мындай тамгандай эле болот да. Ал менен иши деле болбойт го дейм. Мен чисто оюм туғандар. Көбүнү мисалы үчүн выкупы бар, кредити бар, лизинги бар туғандар. Мисалы үчүн силер бойкот болуп, иши жок калып, мисалы үчүн ошо бойкотко чыккандарыңарды бүт блокировка кылып койсо, мисалы үчүн дальнейшем кантип төлөйсүңөр, кантип семьяңарды багасыңар деген эле ой. Мисалы үчүнчү мендечи жакшы эле иштесе иш бар. Жанагы эски карышкырлар уже жанагы акчага көзү көнүп калгандар мурун убагында 2000ге дагы 3000ге дагы стройкалап наркотик иштеп жүргөнбүз. Таксидегилер кудайга шүгүр эле табат. Ошон үчүн туғандар кичине жанагы акчаңар көзгө көрүнбөй калганда эле бойкот кылабыз, наркотик кылабыз деп чыгып алып, ызычу салып, мындай политикага башы жеткени деле жетпегени деле чыгып алып, биздин блогерлер деле чыгып алып сүйлөп атат. Орустар баштады, биз поддержка берип коройлу деп. Орус оюндагын кылса эле кыргыз кошулуп барып алуу, андай мындай кылып бир жерге чогула калсаңар анан мент басып бардыгыңар депорт кыла берсем эмне кыласыңар тугандар? Каалабайсыңарбы? Иш толтура го башка. Водитель болуп ишке чыгып кеткиле, Wildberriesке чыгып кеткиле, Газелдерди айдап чыгып кеткиле жакпай атса. Эч ким мисалы үчүн Яндекслердин колуңардан кармап отурган жери жок мисалы үчүнчү, эч кимдичи. Линияга деле кааласаң чыгасың, каалабасаң чыкпайсың. Чисто мен оюм да. Кааласаңар иштейсиңер, каалабасаңар иштебейсиңер.
Кааласаң андан кийин 14 саатка уруксат берип турабы? 14 саатта кулдайт. 14 саат тынбай иштегиле, акча нормальный табасың. Өзүңөрдүн желанияңар, өзүңөрдүн каалооңор эч ким зордомой жок. Бул деген өтө жакшы мүмкүнчүлүк туугандар. Ишти кылып туруп биз бизнести баштап туруп чыгып кеткиле бул таксини вечно жанагынтип ондай кандай десем, вечно жанагынтип профессия кылбастан пайдаланып туруп, акчаларды чогултуп туруп, секин башка тармакка өтүп кетиш керек туугандар. Мен деле уже путтарым ооруп, тизелерим ооруп, жакшы чувствуйт этпей путтарым кыйналып атам. Ала жок, биринчи ол иштерди кылып, машинеди кылып, нарак биракка бир-эки бизнести пландарды кылып туруп, анан кийин секин таксиден кетиш керек туугандар. Чын, жөн эле бойкот кылып, нарк берки кылып, чын. Вообще ал без толку, мен гарантия берем да. Вообще без толку. Яндекстин башы оорубайт туугандар. Чын. Азыр акчаларды берип чыгайын туугандар, анан дальше ишти улантабыз. Так, мынакей туугандар. Рамазан таксирдин сервиси Калушка шоссенин жээгине көчүп келген. Жакында могул жерге бүт ачылып уже бүтүп калды. Жакында бир келип көргөзөм туугандар. Акчаларын берип жеңилдеп чыктым. Рамазан таксирга кирсем сервис чоңоюп туугандар. Бул жака усталар керек экен. Моторист, ходовой часть ошондойлорду кылганы. Карагыла. Азыр дааныйман мен бир эле уста иштеп атат экен. Эгерде ошондой мастерлер эгерде иштейм десеңиздер, мен Рамазан таксидин телефон номерин видеонун астына жазып коем туугандар. Келе бересиздер мынакей. Сервис кеңири. Так. Үстүнө чайканада ачылып атты туугандар, үстүнө чайканада. Могул жерге келгендер машинеңиздерди ремонт кылып бүткүчө чай пайларды ичип үстүндө. Кеңири машинеңиздерди оңдотуп кете бересиздер туугандар. Ачылышына келебиз бирис отдельно конок болуп туугандар. Кеттик анда. Ишти кылалы эми. Почин бар буйруса туугандар. Ленинградский вокзалга 35 мүнөт дейт. Жума күнкү болгон биринчи почин туугандар. Азыр муну жеткирейин. Починди алып келдим. 37 мүнөт 2785 рубль болду. Эшикте почти минусовой болуп атат. 0 градус. Коньяк туруп алышкан. Газы нам жарко открой дейт. Люктарды ачып алып келдим. Путтарым тоңуп калды елки. Булар вообще адам-падам эмес экен булар. Какшап калды тизелерим. О, Ленинградский вокзалдан дагы бир заказ чыгып калыптыр. Азыр разворот кылып келебиз. Экинчи заказды. Бул да каратыш экен. $4602 рубльга келдим туугандар. Внуковага заказ алып калдым. 3 заказ подряд болуп калды бирин-бири. Өтө жакшы болду. 3 заказ менен 7600 болду туугандар. Внуковага кирип азыр чайканадан чай ичип алайынчы. Кыргыздын байыганы бир тойгону деп өлүм кетсин деп канчага чай чыктым. Чай каякта калды. 903 рубльга чай ичип чыктым, өлүм кетсин деп. Салат таанымын заказ кылып. Жакшы жана усак той болуп жүрсөң да таксиде тез-тез ооруй бересиң да. Внуковадан заказ бербейт окшойт. Мен шаарга кете бербесем азыр бекер иштен калам да. Кеттик шаарга. Ызгарына үшүп жатсаң, жылуулук тартуу ачыл
Билгендей карасаңар оңды гай карап турат. Бирде мен трамвайдан авгам ала коюп 5000 бергем. Атайын пайлап турушат, мегалгасын өчүрүп алып шүмшүктөр. Трамвайдан эсиңер болсо вообще авган албагыла. Именно могу көчөлөрдөчү. Шабловская, Дубининская көчөлөрдө ушулар бүт ушундай атайын подстава кылып ошентип карап турушат да. Трамвайдан авган алсаңар сразу 5000 болсо сотко жазып берип коет. Так, туғандар. Иш буйруса бүгін biraz жакшы болду. 12ге чейин 9 заказ кылыпмын. 9 заказ. Эконом болуп кетти. 15700 болду. 12ден кийин bir заказ кылдым, почти 1800 болду. Ошол менен где-то плюс-минус 17000 иштеп коюпмун. 17000 туғандар. Силерге айта турган путtu чечип отуруп алдым, мондай эле кап этпесиңер. Өткөндө bir видео көрүп калдым да. Мен өзім да көп попадать етіп қалдым. Жанағы біз таксисттер остановкаға келіп адам алып атканда именно көбінше біздің қырғыз жердештер, қырғыз ағалар көп та, мисалы үшін водитель болып іштегенше. Арқауыздан келіп алат да жана клиентибиз отуруп же түш күчөдө сигнал берип, кыйкырып, бакырып, маргайт этип өтө жанагындай неудобный состояние коюшат да тугандар. Эми өзү по идее таксиде эле общественный транспортко туурабы? Анан кийин остановкадан алып кетип, же болбосо остановкага түшүрбөсөк, анан кийин биз вертолет эмеспиз го, мисалы үчүн бир жерге барып конуп, же аны сразу эле дронго окшой эле сразу эле алып учуп кеткидейчи. Ошого видеолору да аябай көп чыгып кетти YouTube ошолардынчы. Кыргыз эле брат экен, автобустан түшө калып, таксисттин эшигин жулкулап жанагынтипчи. Чыгып атат жанагы уже, чыгып атат, машинеге отуруп атат да, ошентсе деле болбой, титилдетип, сигнал берип. Бөтөн жерде бири-бирибизге biraz жанагындай солидарный болуп, бири-бирибизди кичине уважение кылып дегендейчи. Ошентип жүрсөк жакшы да тугандар. А то просто эле позор да. Элестетсеңер, экөө тең башка жактан келген, анан кийин бир остановка талашып, водитель түшүп алып, автобустун водители түшүп алып, кыйкырып, бакырып, жанагынтип остановка талашып мушташып атса тугандар. Biraz сабырып койсо, сразу чыгат, отурат, кетет алды эле. Айла жок да, остановкадан нарака токтой десең, знак бар. Остановка запрещен деп, ага штраф келет, бизге штраф келет. Айла жок да, остановкага токтоп, маргайт этип турабыз дагы, сразу клиент салып кетебиз. Кээде болуп калат жанан клиент кичине кечип кетип атканда, biraz остановканы нарыраагыраак алып, маргайт этип туруп калат да. Анда biraz таксисттердин айыбы бар. Бирок все равно бири-бирибизге кичине жанагындай түшүнүү менен ошону жанагынтип кабыл алып, анча-мынча түшүнүп, көз жумуп койсок эч нерсе болбойт тугандар. Силер деле бир нан табайлы деп атасыңар, автобустун водительдери. Биз деле biraz нан табайлы деп ушинтип жүрөбүз да күндөп түндөп ал жердечи. Ушундай тугандар. Саат 1:30 болуп калды түнкү. Буйруса, дальше ишти кылабыз тугандар. Мынакей заказдар бирок мондай болду бүгүнкү. Мончоктой болуп тизилип, өтө сонун заказдар болду. Саат 4-тө чыккан экен, саат уже 4 болуптур. 12 саатта 20 миң жаптым. 12ге чейин 15700, 12ден кийин 15300, даже 21 миң жаап койдум. 21 миң 12 саатта. Азыр biraz чай ичип алып туруп, курсак тойгозуп алып көрөм анан. Эгерде күч болсо, дальше иштейм, болбосо рисковать этпей эле. Секин үйгө барып жатып туруп, анан кийин дальше улантабыз.